Биринчи микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Мен атым Жанара Эсенова, СТВ телеканалынан. Мен суроом төмөндөгүдөй гендердик баланс боюнча болмокчу. Биринчиден, азыркы учурда ушул дүйнөлүк индекс программасы боюнча Кыргызстан Орто Азия боюнча аялдарга коркунучтуу жараткан мамлекет деген маалымат чыкты. Буга болгон сиздин ой пикириңиз? Рахмат сурооңузга. Гендердик баланс боюнча бизде Кыргызстанда аялдарга коркунуч туудурат дегенден Кудай сактасын. Аялдар мына свободно эле жүрөсүңөр койм. Каалаганыңарды кылып атасыңар, эч ким эчтеке деген жок. Ал эми баланс боюнча дегел өкмөттүн курамында да кемчилик. Кара Балта шаарынын жергиликтүү тургундарынын иштеп жаткан сауналарды жабуу боюнча жарыяланган видео кайрылуусуна ылайык текшерүү иштери башталды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Бул факт ички иштер министрдин жана Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлүнө алынган. 2021 жылдын 19 декабрында саат 15:00 чамасында социалдык тармактарга Кара Балта шаарынын жергиликтүү тургундарынын шаардагы 2 саунаны жабуу боюнча видео кайрылуу жарыяланган. Анткени бул жерлерде жаш кыздардын интимдик кызмат көрсөтүү фактылары катталган. Кайрылууда ошондой эле эже карындаштар үчүн тынчсызданып жатышканы, аларда ушул жерлерге барып калышы мүмкүн экени айтылат. Саат 15:55 чамасында Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө аталган сауналар жайгашкан жерге 25-30дай жаш жигит чогулгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Ошондон улам коомдук тартипти сактоону камсыздоо үчүн милиция кызматкерлери аталган жерге дароо жөнөтүлгөн. Бул маселелерди мыйзамсыз чегинде чечүү зарылчылыгы тууралуу профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, чогулгандар саат 17:00 чамасында тарап кетишти. Ошол эле учурда милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн түшүндүрүү иш-чараларынын жүрүшүндө чогулган адамдар интимдик кызмат көрсөтүү жайларын уюштурган белгисиз адамдарга чара көрүү боюнча арыз менен кайрылышкан. Бул арыз жана жергиликтүү тургундардын кайрылуусу Жайыл районунун ички иштер башкармалыгынын электрондук маалымат журналына катталган. Бардык иш-чаралар материалдардын негизинде жүргүзүлөт. Жогорку кеңешти модернизациялоого $8 миллион өлчөмүндө грант бөлүнөт. Каражатты Корея эл аралык кызматташтык агенттиги берери айтылды. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы маалымдайт. Маалымат боюнча 2023 жылдан 2026 жылга чейинки аралыкта жогорку кеңештин IT структурасы санариптик техника менен камсыздалат. Аталган каражат жогорку кеңештин жыйындар залынын техникалык жабдоосуна жана аларды иштетүү үчүн адистерди даярдоого жумшалары белгиленди. Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси Алмазбек Сабырбеков кореялык эксперттик топ менен жолугушуу өткөрүп, аларга ыраазычылык билдирди. Анын айтымында бул долбоор парламент менен калктын ортосундагы байланышты жакшыртууга, аны менен катар өлкөнүн демократиялык тапта өнүгүшүнө жардам берет. Бул самалык парламентте заманбап онлайн добуш берүүнү камсыздай алары кошумчаланды. Дүйнөлүк күрөш уюму кыргыз балбан кыздарын 2021 жылы ачылыш жасаган балбандардын бештигине киргизди. Мындай маалымат аталган уюмдун расмий сайтына жарыяланды. Кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргыз улуттук курама командасы 2017 жылы Айсулуу Тыныбекова чыгып баштагандан бери дүйнөлүк күрөштүн туу чокусуна чыкты. 2021 жылы бул улуттук курама команда мыкты болуп, дүйнө чемпиондугунда 2 алтынды кошкондо 3 байге ута алышты деп жазылды уюмдун сайтында. Октябрь айында Норвегиянын борбору Осло шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда Айсулуу Тыныбекова менен Мерим Жуманазарова алтын байге утса, Айпери Медет кызы коло байгеге ээ болгон. Министрдин орун басары Оштогу атайын отрядтын көчүрмөн даярдыгын текшерди. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов Ош шаарында өткөн атайын тактикалык окуу машыгууга катышты. Бул тууралуу ички иштер министрдин басма сөз кызматы билдирди.
Министрликтин маалыматы боюнча Ош шаарында ички иштер министрдин 2021 жылга мерчемделген иш мерчемине ылайык коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуу жана куралдуу кылмышкерлерди кармоо боюнча бир нече күнгө созулган атайын тактикалык окуу, машыгуу иш-чаралары болуп өттү. Анын жүрүшүндө коомдук тартипти сактоодо Ош шаарында жайгашкан укук коргоо органдарынын курама отряддарынын биргеликте иш алып баруусу жана атайын операциялар отрядынын чеберчиликтери көрсөтүлүп, кызматтык иттерди пайдалануу боюнча көнүгүүлөр аткарылды. Машыгуу учурунда аныкталган айрым кемчиликтер ошол замат бөлүм жана кызмат башчыларына, командирлерге жеткирилип, кийинки көнүгүүлөр ошол кемчиликтерди жоюу менен улантылды. Милициянын кайгылуу кызматы жатып алып, унаа башкарган айдоочуну тапты. Кече 19 декабрда Бишкек шаарындагы конуштардын биринде айдоочусу жатып алып, унааны жүргүнчү башкарып бараткан видео социалдык тармактарга тараган. Милициянын кайгылуу кызматынан билдиришкендей, жарандардын көпчүлүгү айдоочуга карата чара көрүүнү өтүнгөн. Видеодон айдоочунун жатып алып, эки колу менен телефон чукулап бара жатканын көрүүгө болот. Милициянын кайгылуу кызматкерлери ыкчам издөө иштерин жүргүзүп, айдоочуну аныктап, авто ээн баштык кылганлыгы үчүн укук бузуулар тууралуу кодексинин 189 беренесинин негизинде тийиштүү протокол толтурулган деп айтылат маалыматта. Автоунаа убактылуу токтотуучу айып короосуна киргизилди. Мамлекет башчысы бүгүнкү күндө Кыргыз темир жолу ишканасынын кирешеси көбөйүп, өзүн өзү камсыздап калганын белгиледи. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынан Бостери айылына темир жол курулат. Бул туурасында президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусундагы иш сапары учурунда билдирди. Мамлекет башчысы бүгүнкү күндө Кыргыз темир жолу ишканасынын кирешеси көбөйүп, өзүн өзү камсыздап калганын айтты. Жеп ичкендердин баарын тыйып, токтотуп жатабыз. Темир жол 30 жылдан бери бир жакшы киреше берген эмес. Быйыл жарым жылдын ичинде 1 миллиард 600 миллион сом таза киреше түштү. Бүт темир жолдорун алмаштырып баштадык. Шпалаларынын баары илгерки жыгач бойдон алмаштырылган эмес. Поездер Казакстандан бери өткөндөн кийин саатына 20 чакырым менен гана жүрүп калган экен. Мына эми ишкана өзүн өзү камсыздап, мамлекетке да каражат бере баштады. Балыкчы Кочкор Кара Кече жолун жасап жатабыз. Ары жагын Бостериге чейин алып барабыз. Жаңы темир жолу куруу башталып жатат, деди Жапаров. Темир жол мисалы. Темир жолдагы 30 жылдан бери бир жакшы киреше берген эмес. Шпалдардын бардыгы баягы илгерки жыгач шпалдар менен болчу. Ал дагы мына бүгүн жарым жылдын ичинде 1 миллиард 600 миллион таза киреше берди. Бүт азыр алмаштырып баштадык темир жолдорду. Скоросу 20 менен жүрүп калган экен, эмеден Луговойдон бери карай, Казакстандан бери чыкканы. Таза киреше алып мына өзлөрүнүн менен өзлөрүн камсыз кыла баштады. Мамлекетке да бере баштады. Кара Кече жолун жасап атабыз. Кара Кече, Кочкор Кара Кече Балыкчыдан баштап. Ар жагы Бостериге чейин алып барабыз. Темир жол башталып атат жаңы. Мына КПКны бул дагы мен эсептеп чыгып 10 миллионго жакын баягы чыгаша менен чыгып атат деп аткан. 47 миллион менен чыгаша менен чыгып жүргөн экен. Мына быйыл болсо 160 миллион таза кирешеге чыгып кетти мына. Көрдүңүздөр мына. Ал чыгаша болуп жүргөн эмес да, 47 миллион да чыгаша болуп жүргөн эмес. Чыгаша болду деп аны жеп, анан бүгүнкү түшүп аткан 160 миллион муну жеп жүргөн мынакей. Көрдүңүздөрбү мына. Талап, тоноп, жей эле берген экен да мынакей. Ушинтип мына неме кылып атабыз. Кумтөр боюнча мына. Кумтөр 100% өзүбүздө турат бүгүн. Баягы кол коюшуу гана процедуралар калды, кол коюшабыз. Эч кандай ал жерде проблема болбойт. Кумтөр жылына 1 миллиард алтын казат, 1 миллиард долларга. Анын жарымы расходторуна кетет, жарымы таза киреше болуп калат. 400-500 миллион доллар таза киреше. Биз май айында алдык, майдын аягында. Азыр 200 миллионго жакын таза киреше Кумтөрдүн счетунда турат. Биз аган тиелекпиз. Могу жасап аткан иштерибиз республика боюнча биздин өзүбүздүн гана ошол баягы бюджеттин ичинен гана уурдалып кетип аткан жерлерди токтоп, салыктан, бажыдан ошондон жасап атабыз. Эми Кумтөрдүн акчасын Кудай буйрса жаңы жылдан кийин көрөбүз мунун үзүрүн. 300 миллион доллар менен январь айына киребиз.
Бул 30 жылдын тарыхында мындай болбоптур. Биринчи жолу болуп атат. 2009-жылы болгон экен, мага финансисттер айтып берди. Анда бирок Россиядан бери келген 200 миллион Россия берген экен. Биз азыр эч кимден албай өзүбүздүн 300 миллион доллар менен киребиз. Ошону бөлүштүрүп беребиз. Завод, фабрика салганга, дыйкандарга кредиттерге, ар кайсы жерге ошо жолдорго январь-февралда бөлүштүрүп берсек, марттан баштап иштер башталат буюрса. Облустарга, райондорго беребиз. Мына ушул акчаларды беребиз. Апрелден баштап, 1-апрелден баштап эмгек акыларды көбөйтөбүз. Пенсия пособияларга да кошуп беребиз, дагы кошуп. Мугалимдердикин, медиктердикин, милиция кызматкерлеринин, аскер кызматкерлеринин көтөрүп беребиз. Мына бүгүн жаңы имарат ачтык, Жалал Абадта медицина кызматкерлеринин 8 000 зарплата алат экен, 8 000 сом. Эми чын-чынына келгенде бул өтө аз. Өтө аз. Биз кошуп берели деп мына ушундай пландарды жүргүзүп атабыз.